Достор, бүгүн өткөндөгү айткан Telegram боттон дагы акча чыгарып атамын. Ошону көрүп коюңуздар. Өткөндө эле мен 2-3 күн мурун бул видео салганмын, 20 рубль чыгардым деп. Андан кийин мен 2-3 аккаунт ачып, да 30 рубль топтоп койдум. Анда мен силерге көрсөтөйүн. Мына email фермер бот деген бунун неме ссылкасын биринчиде комментарийде жана описаниядан табасыздар. Биринчи эле киргенде мен буну вывод кылып коеюн. Мына баланс дегенди басабыз. Но hold дегенди көбү түшүнбөй атат. Бул hold деген ушул жерде обновление и проверка кылат. Проверка болгондон кийин силерге акчаңарды жөнөтөт 2-3 күндөн кийин баланска түшкөндөн кийин силер мен баскандай балансты басып ввс'ни басасыңар. Кийин YouMoney, Payer, Advocash, Kiwi, мобильный телефон, онлайн игра деп турат. Мисалы силерде Kiwi жок болсо, мен өзүмдүн Telegram'ны төмөнгө тыштап кетем. Ошол жактан да идентификация кылдырсаңар болот. Болгону 40 рубльга 40 сомго деп коеюн. Анда мен Kiwi'ни базабыз жана өзүмдүн номеримди тандайын. Но менин номерим чыгарган үчүн азыр менде канча рубль бар? 31 рубль экен. 31. Отправить деп басам. Заявка на выплату успешно создана и будет обратно в течение час дейт. Ошо сааттардын 1 сааттардын ичинде түшөт экен. Анда мен Kiwi'ме кирип көрсөтөйүн канча рубль бар экендигин. Азыр кирип көрөйлү. Менде канча рубль? 24 рубль бар экен. Бул 24 рубль. Анда мен силерге булдан кантип иштешти көрсөтөйүн. Бунун ссылкасын ошол комментарийден киргениңерде силерге ушинтип чыгат. Ушинтип чыкканда көп эле менин ссылкам менен кириптир, бирок иштебепти да акчачы. Көбү мындай болуп калат да. Көбү кирсе ушинтип жазуулар чыгып калат. Анда силер могу турат го, могу мен айландырып аткан жектеги 4 точканы басасыңар. Бул жерден зарегистрироваться новый email дегенди басасыңар. Ушуну бассаңыздар, силерге могул жерден жаңы парольдорду берет. Мону email деген жектеги мону каттуу бассаңыздар скопировать этилет. Анан бул жака кирип, бул жакта силердин телефонуңарда бир email деген болуш керек эле. Меники кайда калды? Могул жакта болсо керек. Азыр мен достор аны скачать этип алайын. Скачать этүү үчүн Play Market'тен эгерде силерде да жок болсо, email почта десеңиздер, email почта. Ушул жактан чыгат. Азыр мону скачать этейин. Но жашылды көрүп турасыңар. Мурун мен ушуну иштетчүмүн, көктү. Ушуну установка кылайын. Анан кийин видеону улантабыз. Достор, почта email дегенден кыла турган болсоңуздар, проблемасы көп болуп кетет экен. Муну ачып, андай кылыпчы. Андан көрө лучше муну Google'га киргиле. Google'га кирип туруп эле, үстү жак турат го, могу адам сүрөт мен айландырып аткан жак. Ошону баскыла. Ошону баскыла дагы. Могул жакта менин аккаунтум турат. Ошо аккаунт деген жактан басып туруп, добавить аккаунт деп турат го, ушуну баскыла. Буну негизи YouTube'дан эле кошуп кылса болот. Могул жерден Google'ду баскыла. Google'ду бассаңыздар проверка болот бул жерден. Бул жерден могул жекке эч кандай могул жектерге эч нерсе жазбайсыңар. Создать аккаунт деп турат го. Ушуну баскыла дагы для себя дегенди басасыңар. Баскандан имя деген жекке любой нерсе жазгыла. Фамилияга да любой нерсени жазгыла. Деньги ушу бир эмелерди коесуңар дагы, күндөрдү. Год дегенге 2000ден ылдыйын жазгыла. Мен дайым 2000 деп коем. Полго любой койгула дагы. Ушул жерден адашпагыла. Ушул жерде адашсаңар бүттү. Анан 2 үстүндө экөөнү тандабагыла да, эң түндө создать собственный адрес деп турат. Ушуну баскыла дагы. Могул жактан азыр Telegram'дан эме кылып алган берген email'ды скопировать эттиңер да, ошону могул жака алып келип койгула. Создать дегенди басып туруп, далени баскыла. Парольго дагы нолар берет пароль. Пароль дегенди бассаңыздар, парольду жөн эле бассаңыздар, дың дейт дагы, өзү эле скопировать этилет. Алып келип туруп парольго ушул жерге коюп туруп, далени басасыңар.
далияны баскандан ол жеке номер эч кандай жазбайсыңар да, могу пропустить дегенди басасыңар. Достор, бул жерден аккаунт ачып иштегиңер келсе, күнүнө бир 3-4 аккаунт ачкыла дагы, кийин ачпай койгула. Эмне дегенде банга түшүп калбаш үчүнчү. Не дегенде бан десе эле коркуп кетпейле. Бул бан деген просто күнүнө бир 10 аккаунт ачып сала турган болсоңор, эртеси күнү 2-3 күн токтоп туруң, аккаунт ачпаң деп тура берет да. Ошондуктан бир 4 аккаунт ачкыла, мен айткандай кылып туруп ачкыла дагы. Кийин эртеси күн да 4 аккаунт ачкыла. 4 аккаунттан ачсаңыздар, күнүнө 18 рубль иштесеңиздер, ошо бир жумада канча болот? 18тен бир жумада 100 сомдой болуп калаттыр. 18 7 126 сом иштейт экенсиңер. Free Fire'га донат салсаңыздар болот, да башка жактарга да донат салсаңыздар болот. Ал аккаунтту ачып бүткөндөн кийин Telegramга киресиңер, жана готовду басасыңар. Я подтверждаю дегенди дагы басасыңар. Могу жерден эмне дейт? Если вы не выйдете, аккаунт не будет облачен. Эмне, если вы не... Мен басайын. Ушул аккаунт. Бүттү. Мен кылгандай кыласыңар да. Жана ал жерден как можно вышить аккаунт дегенди басасыңар дагы. Ошол жерден ачасыңар, кыскасы. Ушинтип акча иштесеңиздер болот. Азыр мен балансты бассам, мына холдто 4 рубль турат, жа иштеген холд. Анда эмесе кивиге кирейин. Келип калды экен акча. Келбеген болсо бир пас туруп улантам. Келди экен. Келсе улантам. Дагы мен бир пас туруп телефонума кирсем, уже келиптир. Мынакей киви деп турат. Кивиме кирип көрөйүн. 55 рубль. Историяга кире турган болсом, мына 31 рубль келиптир. Жа бул жерде окузак. Комментарийге эч нерсе жазбаптыр. Телеграмга кирейлик. Мына email фермерге кире турган болсом, акчаны жөнөт деп келиптир мынакей. Буну басабыз, бүттү. Эми кирип силер дагы иштегиле.